Чек айылынын тургуну Нургүл Кабылова 2023-жылы социалдык келишим долбоору аркылуу 100 000 сом өлчөмүндө каражат алып, чакан тигүү цехин ачкан. Учурда ал Нур Текстиль аттуу өз брендинин негизинде кыздын себин, шейшеп, кийим-кече сыяктуу буюмдарды тигүү менен алектенип келет. Нургүл айым учурда кошумча жумуш орундарын түзүүгө да жетишкенин айтат. Буга чейин көйнөк, септерди тикчүүмүн, азыр энди болушча мына ушул шейшептерди тиккенге басым жасап атам. Кошумча билим алдым бул үчүн. Анан мындай жеке брендимди өнүктүрүү үчүн ушундай пакет эмелерди чыгарып, пакет составниктерди чыгарып, Instagram баракчаларын ачып, болушунча ушул онлайн сатуу тармагы аракет кылып атам. Баткен районунун аймагында социалдык келишим долбоору аркылуу мамлекеттик колдоо алып, ишкердик менен алектенип жаткан жарандардын саны жылдан жылга өсүүдө. Бул долбоор жарандардын жашоо турмушун жакшыртып, аларга өз алдынча киреше табууга мүмкүнчүлүк берүүдө. Ишкердикти колго алган айымдардын айтымында, жашоо турмуштагы ыксыз чыгымдарды азайтып, бизнес пландын негизинде гана талыкпаган эмгек менен кирешеге чыкса болот. Азыркы учурда эми негизи ошо соцконтракт эмес менен негизи жакшы кирешеге чыктым десем болот. Айына 2000 алгандан көрө, мисалы, үй бүлөлүк бюджетиме жакшы эле эме кошуп атам да, жардам болуп атат да. Азыркы учурда мисалы орто эсеп менен бир 50 000ге чейин түшүп атат да, киреше десем болот да. Мисалы аялдардын кийим-кечеси көп өткөндүктөн мен мындан мисалы лекаларды жасатып алдым. Социалдык келишим долбоорунун алкагында иш баштаган жарандардын ишмердүүлүгүнө баа берилип, ишкердин ар бири менен жеке баарлашуу жүргүзүлүп, аларга берилген каражатты кандай максатта колдонгону, бизнес пландын канчалык деңгээлде ишке ашканы жана учурдагы жыйынтыктары тыкыр талдоого алынды. Социалдык келишим түзүлгөндөн кийин 3 ай катарына өткөрүлөт, 3 ай катарына. Андан соң бир кварталда бир, кийинки 2-3 жылдары 6 айда бир. Ошо менен мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгы боюнча жалпылап туруп, кирешелери боюнча маалымат алабыз. Бир үй бүлө кайтарууга жатты, аны комиссияга акт түзүп, комиссияга жибердик эле, кайтарып төлөп берди. Калгандары азыр бирөөсү акт түзүлгөн, комиссияга берилген. Маалым болгондой, Баткен районунда 2022 жылы 37 үй бүлө, 2023 жылы 335 үй бүлө, ал эми 2024 жылы 1136 үй бүлө социалдык келишим аркылуу колдоо алышып, ар кандай тармактарда ишкердик жүргүзө башташкан. Бул мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан социалдык саясаттын натыйжалуулугун жана жарандардын эмгекке болгон умтулуусун далилдейт. 2025 жылыда бул долбоор улантылып, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 150 000 сомдон каржылык колдоо көрсөтүлөрү күтүлүүдө. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.